Бишкекте күч түзүмдөрүнүн ардагерлери митинг өткөрүп жатат. Кабарчынын айтымында митингге 7 областан 150дөн ашык адам келген. Алар пенсияны көбөйтүп, компенсация төлөп берүүнү талап кылышууда. Митингде сүйлөгөндөрдүн бири 10 000 сом пенсияга жашоо мүмкүн эмес экенин айткан. Алардын талаптарына Баткен окуясынын ардагерлерине атайын статус берүү да жазылган. Митингге чыккандар өлкө башчы Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, мекен коргоочулар менен тартип сакчыларды коргоону суранышкан. Булак Спутник KG. Депутат Бакыт Төрөбаев Айыл чарба министри болгондо алма өрүк гүлдөп кетти. Депутат Акылбек Төмөнбаев жогорку кеңештин жыйынында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаевдин татыктуулардын татыктуусу экенине ишенгенин айтты. Ал Бакыт Төрөбаев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары кызматына кетип жатканда кесиптеши «Сиз татыктуулардын татыктуусусуз» деп айтса ишенбегенин айтты. «Сиз министр болуп келгенде алма өрүк гүлдөп кетти» деди ал. Бакыт Төрөбаев Айыл чарба министринин милдетин аткаруучу болуп декабрь айында дайындалган. Булак Сереп KG. Эме Бакыт Эргеш ушул жерде коллега болуп, депутат болуп отуруп, кабинет министринин орун басарын кылып жөнөтүп атканда бир коллегам айтты эле: «Сиз татыктуунун татыктуусусуз» деп. Мен ошондо ишене берген эмес элем да. Бүгүнкү күнү мына ошол кабинет министринин орун басары, Минсельхоздун министри болуп, мамлекеттик эң чоң кызматты жетектеп отурасыздар. Мен бүгүн ишендим да, анткени сиз министр болуп келгенде алма өрүк гүлдөп кетти да. Мен ошондо ишендим сиздин татыктуусу экениңизге. Бакыт Эргеш. Эми Бүгүн 1 февралда Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинин 2 унасы Бишкекте жол кырсыгына кабылды. Бул тууралуу окуяга күбө болгон Азаттыктын кабарчысы билдирди. Кырсык Чыңгыз Айтматов проспектисинде Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин жанында катталган. Окуя болгон жерде Кытайдын элчиси До Девенда жүрөт. Элчиликтин BMW үлгүсүндөгү машиналары Hyundai Sonata үлгүсүндөгү унаа менен кагышкан. Окуя болгон жерде Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери иштеп жатат. Булак Сереп KG. Күн не болуп калган десем, мен мындай болгонун көргөн эмесмин. Карасаңар, эшикке чыгып карасаңар да болот. Тегерек ягында дагы чагылышып, күн корологондой болуп калыптыр. Сузактын Каралма айылында күндүн башкача куулушу байкалды. Бүгүн 1 февралда Сузак районунун Каралма айылында күндүн башкача куулушу байкалды. Бул тууралуу аны видеого тартып Айбек Исабеков билдирди. Каралма айылынан Жалалбад шаарын көздөй бара жаткам. Унада бара жатып, күнүн чагылышып жатканын көрүп, жол жээгине токтоп тарттым. Күн 3 тарабынан чагылышып жаткандыр. Бул эмне, асан өсөнбү же булуттарга чагылышканбы деди ал. Булак Турмуш KG. 2024 жыл 1 февраль күндүн көрүнүшү башкача. Мындай эки жагында ушундайлар пайда болуп калыптыр. Бул эмне? Асан өсөнбү же булуттарга чагылышып атабы? Токмок шаарында түн ортосунда банкоматтан чыккан өрттү убагында өчүргөн жаранды издеп жатышат. Чүй облусунун Токмок шаарындагы дүкөндөрдүн биринин администрациясы түн ортосунда куткаруу ишин жасаган белгисиз жаранды издөөдө. Малгым болгондой, ал түн ортосунда дүкөндү өрт кырсыгынан сактап калган. Окуя 31 январда таңкы саат 4:00 чамасында Ленин Шамшы көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Дүкөндүн жанындагы банкоматтан кыска чыңалуу болуп, андан өрт чыккан. Ал жерден өтүп бара жаткан адам кайдыгер карабай өрттү өчүрүүгө киришкен. Дүкөндүн администрациясы социалдык тармактар аркылуу ал жаранды издеп жатканын билдирди. Булак Турмуш KG. Бишкек Ошуна жолунда жүрүп бара жаткан оор жүк ташуучу унаадан өрт чыгып, 22 тонна кийимгече өрттөнүп кетти.
Турмуш басылмасынын кабарчысына маалым болгондой, кырсык унаа жолдун 460 чакырымында болгон. Жүк ташыган унаа Ош шаарынан Бишкек багытын көздөй бара жаткан. Кийим жүктөп келе жаткан унаанын тетиги кызып, өрт чыгып кеткен. Өрт өчүрүүчүлөр автоунааны чиркек ичинен ажыратып, башка жакка алганга үлгүргөн. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен Жалал-Абад облустук башкармалыгы өрт кырсыгы 19 январда болгонун тастыктады. Маалыматка караганда, Бишкек-Ош жолунун 460 чакырымындагы жарандын башкаруусундагы DAF үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаадан өрт чыккан. Анын кесепетинен унаанын чиркек ичиндеги 22 тонна кийим товар менен кошо күйгөн. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби такталууда, жабыркагандар жок. Өрттүн кесепетинен болжол менен 5 миллион сомдон ашык материалдык зыян келтирилген. Жыл башынан бери Жалал-Абад облустунун аймагында автоунааларда 8 өрт катталып, келтирилген зыян 6 миллион 535 миң сомдон ашты. 2023 жылы облус аймагында катталган өрттөрдөн 25 автоунаа жабыркаган. Булак турмуш кежи. Камчы Көлбаевдин кан кудасы 2 миллион доллар төлөп абактан чыкты. Камчы Көлбаевдин кан кудасы Рустам Турдиев камактан чыгарылды. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине укук коргоо органдарындагы ишенимдүү адамдар билдирди. Алдын ала маалымат боюнча сотко анын баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен УКМКнын тергөөчүсү кайрылган. 1-май райондук соту Турдиевдин баш коргоо чарасын сыртка чыкпоо тил катына өзгөртүп, камактан чыгаруу чечимин кабыл алган. Алдын ала маалыматтар боюнча ал мамлекетке 2 миллион доллар төлөп берген дешти ишенимдүү адамдар. 1-май райондук соту анын баш коргоо чарасы өзгөртүлгөнүн тастыктады. Эске салсак, Крим-Төбөл Камчы Көлбаевдин кан кудасы Рустам Турдиев 2023 жылдын октябрь айында камалган. Ал уюшкан кылмыштуу топ түзүүгө же ага катышууга айыпталган. Булак Спутник кежи. Түз эфирде ар кайсыл номерларга чалып, бейбаштык кылган тиктокчу кечирим сурады. Ички иштер министрлиги тарабынан телефондук бейбаштык кылып, башкаларды сыйлабаган, коомдук тартипти жана жарандардын тынчтыгын, одуну бузган аракеттери үчүн шектөөлөр кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Интернет ресурстарга мониторинг жүргүзүү учурунда Ички иштер министрлигинин кызматкерлери TikTok соц тармагында үстүздөгү жылдын 13 январында Бактияович деген аккаунтту аныкташкан. Ал түз эфирде ар кайсыл номерга чалган. Ошол эле учурда телефон чалган бир нече жаштар абоненттерди тажатма чалуулар, коркутуулар, адепсиз сөздөр жана түшүнүксүз суроолор менен кыйнашкан. Андан сырткары телефондук бейбаштар телефон чалган учурда айрым учурларда өздөрүн милиция кызматкери катары деп тааныштырып, адепсиз сөздөрдү айтып, коркутуп, үркүтүп, психологиялык кысым көрсөтүшкөн. Аталган факт боюнча Ысык Ата районунун 3 тургуну кармалган. Булак Сереп кежи. Бишкекте кыздар балдар менен таанышып, аларды каракчыларга салып берип турушкан. Шектөөлөр кармалды. Бишкекте каракчылык кылууга адистешкен адамдардын тобу кармалды. Бул тууралуу бүгүн 1-май райондук ички иштер башкармалыгынан билдирди. Маалыматка ылайык 29 январда милицияга жаран арыз менен кайрылган. Ал белгисиз адамдар ошол эле түнү саат 2:30 чамасында курч темир бую менен коркутуп, тишин сындырып, баасы 20 миң сомдук телефонун жана 5 миң сомун карактап кетишкенин айткан. Бул факты боюнча каракчылык менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 11 жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Алар 2007, 2006, 2004, 2003 жана 2005 жылы туулган жарандар. Иликтөөдө алардын кылмыш схемасы ачыкталган. Анда бул топтун кыздары соц тармак аркылуу эркектер менен таанышып, жолугушууга чакырып турушкан. Андан соң каракчылык кылган шериктерине кабар берип турушкан. Ошондой эле далил катары шектүүлөрдөн мурда кылмыш жолу менен алынган уюлдук телефон табылган. Учурда тергөө иштери уланууда. Булак Супер кежи. Кичи автобустун жолун торогон Toyota'нын айдоочусуна протокол түзүлдү. Кемин Бишкек каттамында каттаган кичи автобустун алдын туруп, кооптуу абал жараткан Toyota RAV4 үлгүсүндөгү унаасынын айдоочусуна айыппул салынды. Окуя 30 январ күнү болгон. Кичи автобустун ичинде 20 чакты адам болгон.
Чүй облустук ички иштер башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Toyota RAV4 үлгүсүндөгү УНАЗдын айдоочусуна укук бузуулар жөнүндө кодекстин жол кыймылынын башка эрежелерин бузуу менен протокол түзүлгөн. Ошондой эле айдоочуга кызматкерлер тарабынан жол эрежеси боюнча түшүндүрүү иштери жүргөн. Булак турмуш кежи. Ошто газдын тартыштыгы жаралып, жер үйлөргө чектөө киргизилди. Бул туурасында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев билдирди. Жогорку кеңештин кээ бир депутаттары калада газдын басымы азайып, тургундар арызданып жатканын айтышты. Төрөбаевдин айтымында Өзбекстанда газ дефицити жаралгандыктан Кыргызстанга тийиштүү көлөмдө бере албай жатат. Бүгүнкү күндө жер үйлөрдө газдарга чектөө коюп жатабыз. Анткени көп кабаттуу үйлөрдү газ менен жылытуучу имараттарды камсыз кылышыбыз керек. Мындан улам энергетиктерге электр энергиясы боюнча чектөө киргизбегиле деп тапшырма бердик. Бир аз чыдап коюш керек болуп жатат. Жер үйлөрдө анча-мынча отун көмүрү бар, деди Төрөбаев. Булак Спутник кежи.